ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kur'anımızga hizmet kılıp ötüp ketken din alımlarımızdan, ata-babalarımızın arvaqlarına жана ушул жерде алакан жайып отурган баардык диний кызматкерлерибизден үмүт эткен, өтүп кеткен авлат, аждат, ата-бабаларга, үмүт эткен мархумаларга багыштадык. Ушул жерде жыйын өткөрүп жатабыз. Ушул жыйыныбызга өзүң береке бергин я Раббал Аламин. Өзүңдүн туура жолуңан адаштырбагын. Аллахумма афтах бейнана ва бейна кавмина бил хак ва анта хайрул фатихин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Бүгүн сиз менен биз биргеликте ошол мамлекет кызматкерлери менен, коом менен, эл менен, диндарлар, дин тутунгандар, диний кызматкерлер акыл калчап бир туунун астында биригип, ынтымакка келип, биримдикке келип, бул нерсени алдын албасак, бул фитнаны ачык айкын айтып коелу, жашырганда эмне, бул нерсени алдын албасак, акыл калчабасак таксыларым, алдыда чоң фитнага бир жол берип коюу маселеси турат. Ошон үчүн урматтуу диний кызматкерлер, сиз менен биздин колубузда бүгүн өтө чоң бир жоопкерчилик дагы бир жүктөлдү. Утурлай жакында мына концепция иштелип чыкты. Ал концепцияда дагы келип мына биздин ошол сырткы көрүнүшүбүз, кебете-кешпирибиз, сакалыбыз, жүрүм-турумубуз, билим деңгээлибиз, коомчулуктагы ордубуз, салмагыбыз, ошонун баардыгы ошол концепциянын ичинде дагы бир жол жазылып, дагы бир жол бизге тапшырмалар берилип жатат. Эмнеге? Себеби коомчулукта бүгүнкү күндө ошол эле мыйзамды бузган, ошол эле камкор, бандитизмде, рекетизмде, же болбосо кандайдыр бир кылмыштуулукта кармалгандар, жоопко тартылгандар бүт эле сакалчан болуп атат. Бүт эле сакалчандарды көрүп атабыз. Ошонун баардыгы бизге суроо берип атат. Эмнеге биз урматтаган, биз сыйлаган сакалдуулар ушундай кылмыштуулукка барып атат, же болбосо ушундай бизге туура эмес бир сезимдерди пайда кылып атат дейт. Ал жерде ушундай суроолор берилди. Башка Кыргызстан мамлекетинде башка мындай мамлекеттик каттоодон өткөн диндер барбы? Диндер бар. Православ дини бар, башка диний уюмдар бар. Ошолор бүгүн ушундай бир кылмыштуулукка барып атабы? Мыйзам бузуу, адам өлтүрүү, ата-энесине кол көтөрүү, балдарына кол көтөрүү, жубайына кол көтөрүү, негизинен коомчулукта болуп жаткан баардык башаламандыктарда ушулардын дагы бир салымы бар деп сураган кезде, эми статистика боюнча жооп берип атат, эч кандай православ дининдеги адамдар ушундай бир кылмыштуулукка тартылган жок деп. Келип эле ошол эле сакалчан, ошол эле динди тутунган диндар адам ушундай бир жоопкерчиликке тартылгандыгы бизди ойлондурууга койбойт бир туугандар. Албетте баардык беш кол бирдей эмес. Билип турабыз, сезип турабыз, ал жашоосунда, мектебинде, фытыратында кемчилдиги бар, туура эмес инсан, жүрүм-туруму жаман. Ал исламга келгенден дагы ошол жаман сыпаттары жок болуп кеткенге чейин балким коомчулукта бир туура эмес нерселер көрүнүп аткандыр. Бирок басымдуулук бүгүнкү күндө мындай бир жыйынтык чыгара турган болсок, тилекке каршы мына өзүңүздөр деле YouTube'тардан, маалыматтардан, интернет булактарынан көрүп атасыздар. Ошол нерсени алдын алууда, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө, дагы активдүү бир кызмат кылууда бизге диний кызматкерлерге тапшырма болгон. Ошол тапшырмага дагы белди бекем бууп, жакшы кызмат кылышыбыз керек деп тургандар.
Мына көрүп жатабыз, Алла разы болсун, журт башчыбыздан диний кызматкерлерге бир стилде кийим тигип берген болчу. Каракем турпаспа. Карасаңыздар кандай сонун жарашыктуу. Кандай сонун. Мына ушуну дагы атайын кеңешүү менен ушу имам дамылаларга ушуну тиктирип берген болчу журт башчыбыз. Иншалла биз бул нерсени улантабыз. Бул боюнча дагы атайын комиссия түзүлгөн, Каракем Алла разы болсун. Бул боюнча дагы атайын комиссиялар түзүлдү. Бул кебете кечип берди биринчи оңдоодо. Биз бирдиктүү бир формага келели. Светофор болбостон мындай бир алымдарыбыз бар, нарктуу устаздарыбыз бар. Атеисттик доордо кызмат кылып келе жаткан ата устаздарыбыз бар. Алар менен кеңешип, мындай бир бирдиктүү жакшы бир формага келели. Бул форма чогулуштарга, сыртта, көчө-көйдө кийип жүргөнгө бул стиль болот экен. Бирок ибадатка келгенде, мына алымдар менен кеңешип атабыз, ибадатка келгенде өзүнчө ак түстөгү, кенен, мондай бир чепкенди азыр эле сунушка кирди. Ал боюнча дагы биздин муфтият кызматкерлери конкурс жарыялайт. Бирдиктүү Кыргызстан боюнча бирдиктүү бир формага келели деген бир жыйынтыкка келип атабыз бир туугандар. Мына ошол формага келгенден кийин бардыгыбыз никеде, жаназа, хутбада ошол формада болобуз. Диний жөрөлгөлөрдө, ал эми көчө-көйдө чогулушка барган кезде, жетекчилер менен жолуккан кезде, же болбосо көчө-көйдө мына могу стилдеги татынакай ошол формада иншалла жүргөнгө аракет кылалы. Алымдар кеңешине моюн суналы, муфтиятка моюн суналы. Болду, башка маселе жок. Алымдар кеңешинен муфтияттан кандай фатва чыкса, ошонго итаат кылалы. Бизди бир арамга түртүп аткан жери жок. Бизди бир шариятты бузуп аткан жолго түртүп аткан жери жок. Болгону ошол фатваларга итаат кылып, исламдагы эң чоң принцип итаат кылуу маселесин жакшы билесиздер. Ошол итаат менен ишибизди жүргүзө берсек иншалла бар. Бул медреседеги форма маселеси дагы талкууланып атат. Ошол медреседеги биздин студенттерибиз, медресе окуучуларынын дагы бир стилде форма маселеси талкууланып, ушундай бир бүтүнгө келип атабыз. Ошол медреселердеги биздин талабаларыбыз костюм-шим, ак көйнөк, ак калпак кийет. Түшүнүктүү болдуңбу таксыларым? Андан башка формага өтүү жок. Андан башка форма сабактан кийин. Сабак мезгилинде медреседе костюм-шим, ак көйнөк, ак калпак. Ошол формага келебиз. Керек болсо балдарыбыздын өтө чоң бир билимдүү болушу үчүн башка жакшы билимдүү мугалимдерди жалдап окутканга үндөйлү. Дүйнө илимине жакшы бир басым көрсөтөлү. Ошол менен биргеликте дин илимине дагы басым көрсөтүүнү сиз менен биз коомчулукка жеткирели. Бир канаттуу куш эки канаты менен учкан сымал. Канаттуу куш эки канаты менен бийиктиктерди багындырган сымал, биздин балдарыбыз дагы бүгүн дүйнө илими дагы жакшы болуш керек. Дүйнө таанымы дагы жакшы болуш керек. Ошол менен биргеликте дин билими дагы жакшы болуш керек. Ошол дин билимин кадыр барктуу расмий биздин дин алымдарынын колунан алуусун биз камсыздап берели. Жерлерде аябай жакшы бир тартипке келип калдык элек. Союштар азайып, ысырапкорчулуктар азайып, жакшы болуп калды эле. Азыр кичине мындай бир боштук сезилип атат. Ошол боштукка жол бербейли, ысырапкорчулук менен дагы күрөшүүнү уланталы. Өзгөчө эстелик маселеси боюнча дагы баса белгилеп, жамаатка түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү. Ысырапкорчулук боюнча дагы журт башчыбыз өзгөчө токтолуп, диний кызматкерлерге чоң ыраазычылыгын билдирди. Рахмат. Диний кызматкерлер жерлерде өзгөчө маркумдун акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулук боюнча жакшы иштерди жүргүзүп атат деп ыраазычылык билдирип, өзүнүн саламын, өзүнүн мына саламын ютубтардан деле көрүп атасыздар. Бүгүн биз жыгылбайлы. Биздин аркабызда чоң үммөт турат. Жамаат турат. Ошол жамаатка үлгү болуп, башыбызга жүктөлгөн бул жоопкерчиликти так даана ачык айкын ынтымак менен, биримдүүлүк менен, акыл калчап кеңешип,
иш алып барганга Кудай таалам жардам берсин.